Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı musulman bir tuğandarım. Özgöçe bereşen, jomart, жақшылық кылып чарчабаган, колу ачык musulman bir tuğandarыбызга кайрылуу. Кудайга шүгүр, 22 менен 23 үйүбүздүн кырышаларыны башыдан жаптык. Мына 23 үйүбүздүн кырышасы бүгүн бузулуп, Кудай буйруса, 1-2 күндө кайрадан сонун кылып жабабыз. Эми туғандар, Кудайга шүгүр, бул эки үйүбүз дагы бир учурда жылбай жатат эле. Эми берешен мусулман бир туугандарыбыздын берешендиги, жомарттыгы себеп болуп, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, Аллах Тааланын фазлы карамы менен караңыздар, өзгөрүүлөр өтө чоң болуп атат. Буйруса, бул үйүбүз кандай эле, кандай башталган эле, ашар жолу менен кандай бүткөн эле, бирок эми толук бүткөндөн кийин бабыресиздер, биз ушундай сиздердин дагы сүйүнүчүңүздөргө себеп болуп, жалпы элдин сүйүнүчүнө себепчи болуп, эң негизинен ушул үйдүн эгелери, муктаж болгон үй бүлөлөрдүн сүйүнүчүнө себеп болуу үчүн Кудай буйруса жан үйрөп, жан талашып кызмат кылганга даярбыз иншалла. Буйруса күндү күн дебей, түндүк түн дебей иншалла бүтүргөнгө даярбыз. Жамаат, мына Бишкек шаарынан Медер деген агабыз бар. Аллах Таалам ыраазы болсун. Орто Азияга таанымал биздин улуу устаздарыбыздын кызматын кылып, ошолордун дуасын алып, үй бүлөсүнө адал ырыскы менен багып аткан, ар бирибизге үлгү боло алган, истимул боло алган, ибрат боло алган агабыз үй бүлө сатыдан ошол 35 000 закат берди да. Чындыгында муктаж, акыйкатта муктаж, жесир. Ошол себептен жамаат бул үй бүлөнүн сүйүнүчүнө себепчи болуп кала турган болсок, Аллах Таалам сизи бизге бейиштен башка сыйлык бергенге ыраазы болбойт. Ушул бизди тааныган, бизди тааныбаган, ушул видеону көрүп аткан, биз тууралуу, биздин кылып аткан иштерибиз тууралуу маалыматы бар жалпы мусулман бир туугандарыбызга, мекендештерибизге, Алланы тааныган, кыямат күнүнө пайгамбарыбызга ыйман келтирген мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу. Келиңиздер, кичине көмөктөшүп карлашып коюңуздар иншалла. Ушул үйлөрүбүздө кыска убакыттын аралыгында бүтүрүп алалы. Аллах Таалам ким жардам берип аткан болсо, бардыгына жардам берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.